Kırgız Respublikasının Profsoyuzun Borborluk Komitetinin adisteri menen Ысыккөл областындагы Тоң районунда жайгашкан Красноголовка эс алуу борборунда турабыз. Бүгүнкү күнгө карата уже 9-чу поток келип эс алып атат. Жылына 1000ден ашык мугалимдер келип эс алат. Толук шарты түзүлгөн атайы эс алуу жайыбыз. Бул Кудай буйрса мына 5 жыл катары менен мугалимдер алмашкан жылдан баштап эс алып атат. Толугу менен бардык шарттар түзүлгөн. 100ден ашык мугалимдерди кабыл алат. Бул жерде бардык шарты бар, чоң мындай столовой бар, жата турган жерлери, ар бири 4 орундан ашык эмес, ичинде телевизор коюлган, бардык керектүү мугалимдердин эс алуусуна шарттар түзүлгөн. Андан тышкары бул жерде бардык кышында да иштей турган толук шарттар бар. Кышында бул жерде жыл бою иштей турган атайын борбор жыл сайын жайында эле эс алдырып түн болбостон кышы менен ар кандай круглый столдор, семинарлар, практикалык иш-чаралар ошол жерде өтүп турат. Биз ойлойбуз, бул биздин борбордук комитеттин менчиги, профсоюздун бул мугалимдер үчүн өтө бир жакшы шарт түзүлгөн эс алуу жайына айланды. Мына Кудай буйрса азыр мен бүгүнкү күндө эс алып аткан мугалимдер менен жолугушуп отурам. Ош облусунун Кара Суу районунан 22 мугалим, Ноокат районунан 22, Жайыл районунан 40 и Талас облусунун Манас районунан 4 мугалим келип эс алып атат. Бизге жакын мугалимдер. Ана бүгүнкү жолугушууда дагы ошол мугалимдердин ыраазычылыгы, профсоюзга болгон өздөрүнүн сунуштары, кандай кылып мындан ары дагы эс алууну жакшыртабыз, өзгөчө көңүл бурулуп атат. Ошол менен катар мугалимдердин эс алуусун эле уюштурбастан мугалимдерге, профсоюз лидерлерине, мектеп жетекчилерине ошол эмгек кодекси боюнча билим берүү мыйзамы, мугалимдердин статусу жөнүндө мыйзам, деги эле кандай шарттарда айлык акы туура төлөнбөй калган жагдай болсо кантип жардам беребиз, зыяндуу шартта иштеген учурларда кандай төлөмдөр болот, бардык ушул багыттар боюнча практикалык семинарлар болуп турат. Мына бүгүн да ушул мугалимдерге акыркы учурдагы апрель айынан бери көбөйтүлгөн айлыктын бүгүнкү күндөгү шарты кандай болуп атат. Мына отурган мугалимдер баары жакшы маанайда биздин президентибизге, билим берүү министрлигине, кабинет министрлигине, кабинет башчылыгына аябай чоң бир ыраазычылыгын билдирип отурат. Мен ойлойм, муну менен эле катар биз айлыгы менен эле көтөрүү менен чектелбей, мына президент ушундай мамиле кылып отурган шартта мугалимдердин ошол эс алуусунда биз жакшы уюштура алсак, анан жанагындай практикалык жардамдарды бере алсак, анан мугалимдерден билимдин сапатын көтөрүүгө толук талап койгонго мүмкүнчүлүк болот. Мына ошондой мүмкүнчүлүктөр түзүлүп отурат. Бүгүнкү эс алууда бул жерде да бир айта кете турган маселе, мугалимдерге берилген тамактар өзгөчө жогорку сапаттагы. Андан тышкары Кажы Сайда ысык суу атайын мугалимдердин ден соолугуна пайдасы тие турган бассейнден турган эс алуу жайы бар экен. Ошол жерге атайын бул жерден автобус коюп ташып, ошол жерде мугалимдерди ошол жака дагы кандайдыр бир деңгээлде ден соолугун чыңдоо багытында күнүгө ошол жака барып, аяк жерде радоновый источник, ошон үчүн 1 саатка жетпеген убакытка баары түшүп эс алып келип атышат. Мына ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп, мугалимдерибиз үчүн көп иштерди Кудай буйрса профсоюз жасап атабыз. Урматтуу педагогторго мен бүгүн да бир жолу кайрылдым. Ушул биздин өзүбүздүн борборду мындан дагы кийинки жылга карата дагы кандай кемчиликтер бар, ошолор менен камсыз кылып, анан мугалимдердин эс алуусуна толук шарт түзүү боюнча, анан бүгүнкү күндө көп жерлерди профсоюз жетекчиси катары эс алуу жайларда болуп жүрөт. Көп эс алуу жайларына салыштырмалуу биздин эс алуу борборубуз бүгүнкү күндүн талабына толук жооп берет деп мен айта алам. Андан тышкары Тоң райондук администрациясы менен жергиликтүү айыл өкмөттөрү менен да такай тыгыз иштеп атабыз. Бул жерде атайын жанагы тазалоочу очистительный сооружениясыбыз бар, эч кандай экологиялык мындай зыян келтирген жокпуз. Ошон үчүн
райондық администрация, айыл өкмөтү биз менен такай байланышта болуп отурат. Жанагындай практикалык иш-чаралар болгондо алардан да келип катышып туруп атат. Биздин профсоюздун биздин социалдык өнөктөштөр менен дагы жакшы иштеп атканыбызды көрсөтөт. Анан эми Кудай буйрса, мына кийинки жылга дагы чоң пландарыбыз бар. Ушул жерде бир дагы шартын кеңейтсек деген өзүбүздүн пландар бар. Эми анан финансылык каржыга карата болот. Бирок бүгүнкү күндөгү эс алуунун түзүлгөн шарты, мен ойлойм, абдан биздин мугалимдерге чоң мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Баардыгы ыраазычылык билдирип отурушат. Мына эми мындан кийин дагы эки потогубуз калды. Ошо менен быйылкы жылга 1000ден ашык мугалим эс алып атат. Айма ушул менен эле чектелип калбай, мына эс алуу фонд оздоровления трудящихся деп эмгекчилердин эс алуу фонду боюнча түзүлгөн каражат бул социалдык фонддон профсоюзга берилет. Ал аркылуу дагы биз быйылкы жылга профсоюздук эс алуу жайларга, доомдуктарга жогорку деңгээлде эс алууларды уюштуруп алдык. Бул бир маселе. Андан тышкаркы дагы ар бир райондук, шаардык профсоюз уюмдарынын өзүнүн бюджетинин негизинде алар дагы эс алууну уюштуруп атат. 3 күндүк, 5 күндүк, жалаң эле ошол көлдүн жээгине эмес, ар кандай эс алуучу жайларга, жайлоолорго, башка шаарларга экскурсия уюштуруп, биздин республикадагы эң кооз жерлерге эс алуу уюштуруп, мугалимдер ушунун баарын абдан туура көрүп атат. Мен ойлойм, ушундай биздин эс алдыруу, мугалимдерге көңүл буруу иши мындан дагы ары улана бермекчи.